Көмүртектик суулар же углеводдор. Булардын жалпы формуласы СН, көмүртек С жана суу H2O М. Бул N менен М ар кандай сан болушу мүмкүн. Бул жалпы формуласы жөнөкөйлөтүлгөн түрдө. Бирок кээ бир айрым углеводдордун формуласы мындай болбойт. Эми көмүртектүү суулар же башкача айтканда углеводдор төмөнкү класстарга бөлүнөт. Моносахариддер, дисахариддер, ди деген 2 деген сөз, дисахарид жана үчүнчүсү полисахарид. Көп, поли деген көп деген сөз. Полисахарид. Эми углеводдор табиятта биздин негизги азык организм үчүн керектүү болгон азык затыбыз. Мына могу сүрөттөн көрүп тургандай, тамак аштын картошкадан баштап мөмө жемиш ар кандай баардык биз жеп аткан тамак аштардын көпчүлүгүнүн составында углеводдор кезигет. Адам бул углеводдорду азык зат катары кабыл алганда ар кандай реакциялар ашказанда шилекейден, ооздон баштап эле ар кандай реакция жүрө баштайт дагы. Ашказанга, андан ары ичегиге барганда ар кандай башка адамга керектүү башка заттарга айланат. Мисалы, глюкозада кандын нормалдуу сакталышына таасир берет. Адамдын иммунитетин сактоого чоң мааниси бар. Жана инсулин, кандын составындагы инсулиндин дагы нормалдаштырып турушуна дагы ушул биз алып аткан углеводдор тамак аштан аркылуу камсыз кылып турат. Эми бул моносахарид деген эмне? Моносахаридке эмне кирет? Глюкоза, биз маанилүүлөрүн эле алалы. Организмибизге дайыма глюкоза керек. Глюкоза жана фруктоза. Дисахаридке сахароза же болбосо кант, бизче айтканда кант, сахароза. Ал эми полисахаридке крахмал жана белок кирет. Демек моносахарид, моно деген бир деген сөз, демек бул глюкозанын бир эле молекуласынан турган зат бул моносахариддер. Формуласы, глюкозанын формуласы С6H12O6. Бул молекулалык формуласы. Ал эми структуралык формуласы ар кандай түрдө болот. Аны окумуштуулар эксперименттик жол менен далилдешкен. Бул биринчи түз сызыктуу алдегиттик формасы. Мында Сдан 6-ны жазабыз. 3, 4, 5, 6. 6-сында, акыркысында алдегиттик функционалдык топ бар, SOH. Жана OH-тан ар бир Сда OH-тар бар. Гидроксил тобу башкача айтканда. Ал эми могу жерде OH үстүңкү сызыктын тегиздиктин үстүндө болот. Калгандарында OH. H-тар менен толуктайбыз. Бул жерге H-тан 2 керек. Бияка 1H. Демек бул глюкозанын түз сызыктуу алдегиттик формасы деп аталат. Же муну алдегидо спирт деп койсо болот. Алдегидо спирт. Себеп дегенде OH-тан 5 көп атомдуу спирт болот, анан алдегиттик группа бар. Дагы бир структурасы мына могу сүрөттө карап көрүнүп турат. Бул циклдык формасы. Циклдык формасы болгондо мына 5 бурчтуу шакекче сымал болот. Бул жерде бирөө кычкылтек менен гетероциклдүү бирикме. Бул альфа формасы деп аталат. Мына могу жердеги альфа формасы. Эмне үчүн альфа формасы? Могу жерден карасак капталындарда мына 1-2, 3, 4, 1-4 көмүртекте каптал тизмегинде OH бир жагында OH болсо, ылдый жагында, бир жагында H болот. Тегиздиктин ылдый жагында. Бул альфа глюкоза болуп эсептелинет. Ал эми бул сууда эригенде же ар кандай температуранын таасири менен глюкоза түз сызыктуу алдегиттик формасы могул же циклдык формага өтүп турат. Бул болсо бул бета формасы. Демек 2 бул бета формасы, бета глюкоза, бул болсо альфа глюкоза.
демек бири бирине өтүп турат. Демек айырмасын карасаңар, альфа глюкозада тегиздиктин ылдый жагында OH тобу ылдый жагында турат. Капталын карайбыз, капталын. Калган жеринде окшош. Ал эми могу жерде болсо бета формасында OH гидроксил тобу карама каршы багытта. Демек бул бета глюкоза болуп эсептелинет. Бул түзүлүшү чоң мааниге ээ. Эми физикалык касиетин карасак, глюкоза бул түссүз кристалл, сууда эң жакшы эрийт, даамы таттуу. Негизи эле углеводдордун бардыгы даамы, почти бардыгы даамы таттуу болуп эсептелинет. Химиялык касиетине токтололу. Химиялык касиеттери. Химиялык касиети. Эми химиялык касиети биринчиден структуралык формуласы, түзүлүшү кандай болсо, ошого жараша болот. Мисалы, алдегиттик формасын алып көрөлү. Түз сызыктуу алдегиттик формасы болгондо, бул биринчи касиети. Алдегиттин касиетин көргөзөт. Бул жерде CH2OH, CH'ты жыйнап жазалы окшошторду. Мындан төртөө, мындан кийин COH. Алдегиттик топ болгондо бул күмүш күзгү реакциясына кирет. Күмүштүн нитратынын аммиактык эритмесин ысытканда күмүш оксиди пайда болот. Ошол жерде кычкылдануу реакциясы жүрөт. Могул кычкылтек могул жерге келип кошулат. Ошондо эмне пайда болот? CH2OH, CHOH, мындан 4 жолу окшош топторду, төртөө, жана аягында бул жер алдегиттик топ кислотага айланат. Демек, могул глюкон кислотасы. Бул глюкозага сапаттык мүнөздүү реакция болуп эсептелинет. Ушул реакциянын жардамы менен күмүш күзгү реакциясын, күзгүлөрдү алууда, ёлканын оюнчуктарын жасоодо ушул реакцияны колдонушат. Дагы бир касиети, ушул эле реакцияны биз купрум OH2 менен жасап көрсө, купрум OH2 алдегитке да мүнөздүү реакция. Демек, кошуп жаңы чөктүрүлгөн жездин гидроксидин кошуп ысытса, купрум OH2 ысытканда бул көгүш чөкмө болчу, реакцияга чейин көгүш түстө болот. Ысыткандан кийин биринчи саргарат, андан кийин кызарат. Бул эмне пайда болот? Мында дагы биринчи могул эле глюкон кислотасы пайда болот, бул жогорудагы. Плюс сары чөкмө эмне? Бул сары чөкмө купрум OH плюс суу пайда болот. Сары чөкмө. Муну ысытканда андан ары кызарып купрум 2O. Бул кызыл чөкмө. Бул негизги глюкозага сапаттык реакция болуп эсептелинет. Эми дагы эң маанилүү турмушта кезиккен дагы бир касиети бар. Мисалы, ачуу процесси. Демек, биринчи деп коелу, глюкоза, таттуу заттардын баары С6, H12O6. Спирттик ачуу. Фермент дрожждордун таасири менен ачыйт дагы глюкоза этил спиртине айланат. С2H5OH. Жана суу көмүртектин жогору 4 валент оксиди газ пайда болот. Бул спирттик ачуу деп аталат. Экинчиси сүт кычкыл ачуу. Бул биринчи реакция спирт алууда, тамакка, ичкиликке жарактуу спиртти ушул заттан алышат. Экинчи ачуу бул сүт кычкыл ачуу. Глюкоза ар кандай таасир ферменттердин таасири менен сүт кислотасы пайда болот. Сүт кислотасы CH3, CHOH жана COOH. Бул сүт кислотасы. Бул сүт иригенде же айран ачытканда, быштак жасаганда ошо сүт кислотасы пайда болот. Мунун дагы организмге чоң мааниси бар. Ал эми үчүнчүсү болсо май кычкыл ачуу. Мында май кислотасы пайда болот. Же кыскача жазсак C3H7COOH пропион кислотасы, суу пайда болот жана суутек пайда болот. Демек, бул жерге 2-6 болот, 2-ни коебуз. Демек, бул жерге 2 кетет. 2 кетет. 4 суу 2. Демек, ушул реакциянын жардамы менен биз турмушта кеңири колдонучу глюкозанын маанисин ачтык.